Usul bir talebim sıraptır. Vamsahu bi ru'usikum ve arjulikum degan iki kıraat var da. Oşol yerde ustaz farzın bayandaganda ayatda arjulikum dep okugandarga bizdin joobubuz mасы kiyген учурда деп ал эми аржулакум окуганыбыз масы жок учурда деп айткан жообубуз ал сиз эмеспи дейт. Ал сиз эмес. Ал сиз эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мас кийип отурганда мас кылган. Мас кийгенде Табуктан же кайсы бир жихаттан кайтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мас кийген болот. Бир сахаба келип пайгамбардын бутун тартайын дегенде тийбей деген. Fa inni labistu men bunu көбүнө tahir abalda, таза абалда кийдим деген. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям масыга мас тарткан. Биринчи маселе. Экинчи маселе пут жууш боюнча аят эле эмес. Андан башка дагы хадистерде толтур хадистер келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вайлу лил акаби минан нар хадисте келет. Бут жуугандарга, согунчоктору көрүнүп тургандарга азап болсун деген толтур хадистери бар. Ошон үчүн бут жумтун маселеси жуулат. Arjulikum көтең жайыз, бирок эмне дейбиз? Буттун маселеси жуушлук фарз, эгер мас кийген болсо мас тартылат. Бутка мас тартышлык бул шиялардын милдети. Шиялардын мазхабы деген мазхабы. Ошон үчүн ахли суннат вал жамаатта бут жуулат. Түшүнүңөрбү? Алар аржуликумда алар алып алган, алар аржуликумда алып эмне кылган, мас кылып алышкан. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир да тарыхында, өмүр баянында бир да жолу бутка мас тартылып келбейт. Пут дегени өзү жалаң путка, аягына өзүнө. Ал эми масты кийип тартканы келет. Ошон үчүн аларда бут нөсүгө тартпайт, бул да туура эмес. Кээ бирлер жука мастыга, неге пайпакка мас тартат, ал да туура эмес. Путка мас тартасын, ошо масты шар'ий масты болсо. Болбосо путту жуушулук бул сени милдеттүү фарз болуп эсептелет.